Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Оо толкунунда биринчи радионун актуалдуу маек уктуруусу, микрофондо Гүлжан Каражанова. 2008-жылдын 10-июнунда Кыргыздын чыгаан уулу залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов дүйнө салган. Маркумдун көзү тирүү болгондо быйыл 12-декабрда 92 жашка чыкмак. Айтматов 2 доордун дипломаты, саясатчы жана ойчул, көп кырдуу талант. Философ катары эл аралык аренада Ысык көл форуму өмүрүндө калтырган чоң демилгеси, улуттун өзөк маселесин, болгондо дагы Союз мезгилинде көтөргөн советтик жана дүйнөлүк жазуучу. Өмүрүнүн соңку мезгилин дипломатиялык иштерге арнаганы белгилүү. Айтсак, көп жылдар бою СССРдин Люксембургдагы, андан кийин Кыргызстандын Бельгия, Нидерланддагы, Люксембургдагы жана Франциядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, ЮНЕСКОдагы өкүлү болуп турган дүйнө эли Айтматовду эл аралык чөйрөдө аты аз таанылган мамлекеттин улуу элчиси катарында эмес, дүйнөлүк маданияттын жаркын кубулуш иретинде кабыл алгандыгы белгилүү. Бул жылдары ал өз иштеген өлкөлөрдө Кыргызстанды дүйнө элине таанытууда чоң эмгек өтөгөн. Жазуучунун 12-декабрь туулган күнүнө карата бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө атайын иш-чаралар уюштурулду. Биз дагы бүгүнкү суроолор уктуруубуздан Айтматовдун көпчүлүк билбеген көп кырдуулугу туурасында, жазуучунун жанында бир катар жылдары чогуу жүргөн чыгармачыл инсан, Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, сынчы, адабиятчы, котормочу, мамлекеттик жана коомдук ишмер, филология илимдеринин доктору, профессор Осмонакын Ибраимовго кайрылып суроо салганбыз. Айтматовдун ааламы дүйнө ааламы деген кеп жөн жерден айтылбаса керек. Кай жерге барбай, ким менен пикир алышпай, жазуучунун мамлекетке, улуттук маданиятка кошкон салымы тууралуу урушун ойлор менен баса белгиленип келет. Эл аралык деңгээлде ал турсун ири мамлекеттердин президенттери, маданият тармагы эмес саясий чөйрөдөгү көрүнүктүү ишмерлер Айтматовдун эң ириде адамдык сапаты, чыгармаларын жогорку деңгээлде баалап, азыркы күнгө чейин эскерилип келет. Осмонакын Ибраимовдун иш бөлмөсүндө биз барган учурда улуу жазуучунун аны менен кошо түшкөн сүрөттөрү көрүнүктүү жерлерге коюлуп, өзү бул чыгарма менде эле бар дегендей, Айтматовдун өзүнүн окуусундагы кайрылып куштар келгичи аңгемеси, андагы камтылган философия эркиңди урат. Алгеде айта баштаган түшүн элеман улантып айтып бергени чындык. Ийин жерде кайда барарын билбей, эмне кыларын билбей ыйлайт, озондойт. Ошентсе алдынан ак боз ат минип, алп адам чыгат, сакалы аппак, белине түшкөн, колунда найза, белинде кылычы бар, ыйлаба балам дейт алиги аксакал адам. Сен тетигиндей баргын, адамдын дабышы чыккан жакка. Ошол кишинин айтканын дегенин кылгын. Ошол эмне айтса, сен да ошону айт дейт. Өгүзүн минип элеман көрсөткөн жерине барса, өзүнүн агасы койшуман отуруп алып манас айтып жатыптыр. Мени төгүлтүп айтып жаткан экен, барылдап айтып жаткан экен. Жер силкинип, асман силкинип, шамал көтөрүлүп, уюн жүрөт. Жаныма отур дейт койшуман агасы. Манас айт дейт. Ошол экөө кошулуп, манас айтып койгон көсө түш экен. Жанды албастап, жан үчүн күрөшүп жаткан Сеңирбай Керегечи өмүрүнүн ушул акыркы учурунда баарынан да баласын ушул түшүн жооруп бере албай калганын эң үчүндүр катуу өкүнүч этип. Кыясында улам булкунуп, улам күч жыйнап, айтып берүүгө, үлгүрүүгө аракеттенип жатты. Аттын эс акылы ордунда, бирок тили булдуруктап, күрмөмгө келбей калган болчу. Ушул акчал кетери менен элеман түшүн айтып берген эле. Антсе Кудай кааласа түшүң жакшы экен балам. Азыраак туруп анан кийин жооп берем. Алсырап турам. Бирге дем алып алайын деген болчу. Ошондо эле чымырканып жооп берсе гана экен. Мына эми өмүрүн аяк ченинде буга чейин канча турмуштун башынан өткөрүп, канча жумуштарды бүтүрүп, бул дүйнөнүн ар түркүн ысык суугун канча көрүп, ушул мезгилге чейин, ушул окумга чейин жашап келип, мына эми өмүрүн акыркы учурунда эки ооз сөз айтып кетүүгө чамасы жетпей, ак ниети иш жүзүнө ашпай, өзү менен кошо айтылбай сыр болуп, көкүрөгүнө кетип катылып бара жатты. Эгерде дагы тил алса, бир аз гана күтө туруп, бир аз гана мүмкүнчүлүк берсе, атасы о дүйнөгө кетип бара жатып, муну айтмак эле. Балам ар бир башталган нерсе эртеби кечпи аяктайт. Аягы жок суу болбойт, өчпөс от болбойт, сынбас ыдыш болбойт, жыртылбас таш болбойт, өлбөс жан болбойт. Лакин бул дүйнөнү көрүп билип кетиш, бул дүйнөгө ис арттырып кетиш. Мына бакыт талай ошол. Мындан артык эчтеке жок дүйнөдө. Эми менин сөзүмдү тыңша балам. Түш чындык эмес, жоруса тегин эмес. Сен түшүңдү ойлоп көрсөң, буйруса башыңа аябай чоң бак конот. Байлык демес, дөөлөт демес, өнөрлүү болот экенсиң. Өнөрдүн тоодой бийиги
Buyursa özüңdün biyigiň bolat eken. Önördün aldı kızıl til. Ne üçün mintip aytkan? Adamdın balası özünün közüne jetip oşon üçün aytkan. Bul jalganda özgörülbös, tügönbös, ovuşbas, eşbir zat, eşbir can jok, eşteki jok. Manastın özünde aytılgan emespi. Oşol günden uşul gün tökkön gumday gün öttü. Tügönbös neçen tün öttü. Esep jetkisi jıl öttü. Saytaşınday can öttü. Sanattağı kan öttü. Sırnayzalı er öttü. Sancırgalı şer öttü. Atı kalıp narkı jok. Eşen türlü el öttü. Oşol günden uşul gün kov bozulup say boldu. Ast üstü aylanıp say bozulup tov boldu. Tov bozulup kov boldu. Kaldayıp jatkan bul jerdin kaysı jeri sov boldu. Oşol günden uşul gün deniz kurgap çöl boldu. Çöl bozulup köl boldu. Tuz bozulup tör boldu. Çokusu köktü tiregen zov bozulup saz boldu. Jer betinde elderden köp çaypalıp az boldu. Dep uşul siyahtı köp nerseler aytıladi. Balam, bul ayalamda tübölüktü turgan sanalgana nerse var. Töbödögü çıldız tübölüktü. Aydı janda tügöngüz yol çekken, argaçan bir jerden çıgıp bir jerge batkan alamda kuyaş tübölüktü. Kuyaş menen ay ortasında kalgıp orun algan kara jer tübölüktü. Al emi jer üstünde sınbas, öşbös, tügönbös de sürülbes. Adamdın kayra ölüp kayra tuğulgan öz uruğu menen koşo jaşagan oysana til. Günde süylep tirçilik ötkörgön biz til kadırına jetmek bilek. Al emi adam bolup ölü örçüp turganda tilden tübölüktü, tilden artık ölөр jok. Oşon üçün balam, önördün aldı kızıl til degen. Jasagan buyumdun bari tügölöt, kayra jasal, kayra tügölöt. Adam zat kaçankı jer üstünde türü turgança, jügürük oy bir okunga tınım albay tügönbeyt. Oşol oy sanan bildirgen söz tügönbeyt, til ölbeyt. Osmon Akın Ибраимович Кыргыздын чыгаан уулу залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 91 жылдыгы белгиленди. Мына жогоруда Чыңгыз Төрөкуловичтун өзүнүн окуусунда кайрылып куштар келгичи аңгемесин уккандан кийин жазуучунун ойчулдугу чыгармада камтылган ойдун маанисинин тереңдиги тууралуу сөз кылбай кетүүгө болбостур. Мына сиз көп жыл Айтматов менен чогуу жүрдүңүз. Бул аңгемеси аягына толук чыкпаганы дагы айтылып келет. Себебин Чыңгыз Төрөкулович айтчу беле? Эми Чыңгыз Айтматов жөнүндө айта берсек сөз көп. Айтматов мына азыр эле биз угуп өткөн кайрылып куштара келгиче деген чыгарма жөнүндө мен көп ойлоном да. Анан кийин Чыңгыз Төрөкулович менен жолукканда бул киши менен 10-15 жылдай абдан жакын болдук. Биринчиден мен адайбатчы катары, адайбат сынчысы катары, анан саясий мындай ишмер катары бул киши менен көп өтө жакын болушка менин ыкыбалыма туш келген экен. Анан ошо жанакы мен айтып аткан кайрылып куштар келгиче деген чыгарманы мен мынтип айтчумун да. Чыңгыз ага, ушул чыгармаңыз башка чыгармалардын баарынан эң бийик турган өтө гениалдуу, өтө өзгөчө чыгарма. Мен муну Жамилядан дагы биринчи мугалимден да жогору коем деп айтчумун да. Ана киши чынын айтыш керек, мен мындай отуруп жазганмын, мындай нерседен таасирленип ошо чыгармамды жазган деген сыяктуу сөздү айтчу эмес. Башкача айтканда өзүнүн чыгармачылык өнөр канасынын ички механизмдери, себептери байланыштуу сүйлөшүү эмес. Мен дээрлик укпадым мынакей. Башкалар укса айтышар. Мисалы үчүн кантип Жамиляны жазганы, кантип биринчи мугалимди же болбосо кийинки романдар жазганы балким кимдир бирөө айткан чыгар. Азыр биз угуп өткөн кайрылып куштар келгиче деген чыгарманы эмне үчүн аягына чыкпай койдуңуз деп бир нече сурадым да. Себеби бул чыгармада Манас эпосунун жаралыш, мындай айтканда генезиси, кантип жаралган, кандай кырдаалда ушул чыгарма элдин оозуна алынып, ушул Манас жөнүндөгү улуу баян кантип пайда болгону жөнүндө нерсе да бул. Анан эми мен бул жерде ошо Чыңгыз Айтматовдун азыркы биз уккан, өзү окуган аудиосун мен илгери 1979 жылы Советтер Союзунун баягы тирүү кезинде мына биздин эле Айчүрөк магазининде ошо көп пластинкалар сатылчу да, бизче айтканда табактар. Анан ошо пластинкаларды карап отуруп ошондо Чыңгыз Төрөкуловичтун бир пластинкасы чыккан экен, Ташкентте чыккан экен. Ошондо бир жак бетине кайрылып куштар келгичени окуган экен. Экинчи бетинде орус тилинде эрте келген турналар дегенди окуптур да. Чыңгыз Төрөкуловичтун таланттары көп болчу. Кудай бул кишиге өтө берешендик менен өтө көп берген. Бирок ошонун ичинде мында окуганы, өзүнүн чыгармасын окуганы, бул кишинин дикциясы,
bu işini çınığı Kırgızdın tөл tilinde Kongoroda bolgan үнү менен сонун кылып окуган бир өзүнчө бир керемет нерсе. Анан ошону сактап жүргөндөн кийин ошол текстин алып, ошол аудиосун атайын алып, азыркы дискке которуп, анан азыркы уккан музыка бул Вагнердин музыкасы. Вагнердин музыкасын койгон режиссурга кылып көп жолу бердик. Чекемин өзүнүн окуган текст катарыч. Анан эми үчүн ушул чыгарманын аягына чыкпай койдуңуз дегенге Чыңгыз Төрөкулович мага бир ачык, конкреттүү жооп берген жок, бирок мынтип айтты да. Осы экен мындай чыгармаларды баштап бирок аягына чыкпагандар менде көп койм. Кээде убакыт жетпей калат, кээде шарт туура келбей калат. Ар кандай себептер менен бул эле эмес да бир нече чыгармаларым аягына чыкпай калды деп ушинтип айтар эле. Өзүңүздүн дагы жоромолуңуз болду беле? Менин оюмча ошол Манас бул киши Чыңгыз Айтматовдун өмүрү, руханий турмушу, ички турмушу эң биринчи кезекте ушу Манастын көлөкөсүндө, Манастын таасиринде, Манастын толкуну менен ошонун таасир астында өттү да. Манасты Айтматовду жакшы көргөн, Айтматовду терең баалаган киши бизде боло элек десем жаңылбасам керек. Анан ошо жазып келип, ушундай Кыргыздын бир тоонун арасындагы бир айылында эр жигиттердин баары чоң кармашка кетишип, айыл ичинде бала чакадан башка эч ким жок. Анан ошондо Серкебай Керегечи деген ушу айылдын акылдуу кишилердин бири ошо бала чага көз болоюн, эми согушка мен бара албайм, картайдым деп отурган кезде анын баласы айтат экен да, ата, мен бир түш көрдүм. Баланын аты Элеман. Манас айтып аткан экен, мен бул эмне болчу? Жоруп бериңизчи десе, ушу Серкебай Керегечинин жүрөгү оорусу бар экен. Атаган атай баягы оорусу кармаганда айтат да, керегенин башында илинип турат кичинекей түйүнчөктө. Ошо дарыдан суга эзип бере салса эле кайра болуп кетет элем деп айта албай, анан ошо өлүп бара жатканда кече айткан түшүн жоруп бере албаганын карачы. Ошо жоруп берсем жакшы болбойт беле деген ойду адам баласы бу дүйнөдөн кетип баратканда ошо бир эң маанилүү сөз, эң бир өтө баалуу сөзүн айтканга арман кылып турган жерин жазган да. Ошондо айтып атпайбы? Сөз өмүрдүн алды кызыл тил, сөз деген, тил деген бул эң чоң байлык ушу болот. Бийликте эмес, байлыкта эмес, түбөлүккө өлбөй турган нерсе. Демек ошону айтып аткан жеринде мен мындай түшүндүм да. Бул чыгарма албетте бул адабият эле эмес, кайрылып куштар келгиче бул Курандагы сүрөлөрдүн көпчүлүгү чындап кандай адабият. Ыр тилинде ырга оштотуп жазылган нерселер арабтын тилинде. Аны сыңары чекемин азгы биз уккан тексти бул ушундай бир дуба сыяктуу, Кудайга жалынуу, теңирге жалынуу, адамзаттын акыл кудуретине табынуу, сыйынуу деген сыяктуу нерсе да. Ошол жерде айтып атпайбы? Ошол үчүн бул дүйнөдө төөл каратууга эч нерсе жок. Баары өтөт кетет. Тоо бузулуп сай болот, сай бузулуп коо болот. Ошентип турмуш өтө берет, өмүр өтө берет. Бирок өлбөй турган нерсе адамзаттын рухунан жаралган, адамзаттын акылы, паразатынан жаралган бир гана нерсе бар. Ал биз сүйлөгөн тил. Ошо тил бар үчүн мына дүйнөдө жакшы менен жаманды айырмалайбыз. Тил бар үчүн асманда Кудай бар, жерде пенделер бар, тарых бар, адамзаттын руху бар деп айтабыз деп деген сөзү Чыңгыз Айтматовдун өмүр бою айтып келген бир чоң философиялык парадигмасы деп айтсам болот эле да. Себеби бир сөзү бар. Муну ошо мен таң калам, орусча айта беренсе, орусча ушинтип кыргыздын сөзүн орусча мынтип которгондо Бог выпасает, слово выпасает Бога на небесах и доит молоко вселенной дейт. Мындай кыргызча которуп аткан мындай да, ошо сөз бар үчүн биз асманда Кудай бар экенин, жерде адамзат пендеси бар экендигин, ошо адамзат пендесинин бирөө жакшы, жаман, дурус, бурус деген сыяктуу түшүнүктөрдү тапкан эң биринчи нерсе дүйнөгө бир мазмун, маани берип, ага бир жанды рухты тартуулаган нерсе бул сөз деген нерсени Айтматов өмүр бою айтып жүрүп өтүп кетти. Ушул чыгармасында Кайрылып куштар деген чыгармасы албетте Жамиля, биринчи мугалим, же болбосо Саманчынын жолу, кийинки романдары бул өтө гениалдуу чыгармалар. Бирок Кайрылып куштар келгиче тарыхый роман сыяктуу нерсе, бир четине философиялык бир трактат сыяктуу нерсе, экинчиден кыргыз элинин өтө татаал бир топ өтө эле оор тарыхынан бир кабар берген. Байыркы замандарда кыргыздардын турмушу, ойлогон ою жөнүндө бир кабар берген гениалдуу нерсе. Эң биринчи кезекте Жамилядан мурун ушу Кайрылып куштар келгич деген чыгарманы биз мектеп программасы киргизиш керек эле. Анан ушул жөнүндө көбүрөөк айтышыбыз керек. Аягына чыкпай калса дагы
Бул чыгарманын күчүн көрүп турабыз да. Анан бир кызык бир нерсе болду. Бизде ушундай эл болобуз, айрыкча мына жазуучулар. Чыңгыз Айтматовго кийинки жылдары асылмай деген көп болуп кеткен да. Улуу жазуучубуз Төлөгөн Касымбек да ошого кошулуп ушулардын арасында жүрдү да. Бирок Айтматовго зыян келтириш, Айтматовдун атын төмөндөтүп, аны баркын кетиш мүмкүн эмес нерсе, аны бүтүн дүйнө тааныган киши болчу. Ошол бир жолу сөз болуп калгандан кийин Төлөгөн Касымбеков мага иш менен келген экен, анда мен мамлекеттик катчы болчумун. Аны ошондо жазуучу болгону кайрылып баягы жазуучуга өтүп кетесиң, сүйлөшүп отургандан кийин төкө сиз эми бир улуу чыгарма жазып койдуңуз албетте. Кел, анан кийинки Баскын чапкын деген романдарыңыз эми сыңыңызга жетпей калды. Туура түшүнүңүз, ал киши менен мындай азилдешип, баягы бир аз эркелегенде ачык сүйлөй берчүмүн. Бирок дедим, тарыхый романдын эң мыктысы, кыргыз тарых романынын султаны же болбосо эң мыктысы деген сыңаңыз жаздыңыз, ага эч ким талаш жок. Бирок мына Чекем, кээде сиз акарат айтып каласыз, Чекем бир чыгарма жазды деди. Ушуну окуп коюңуз дедим. Эмне чыгарма деди. Бул Кайрылып куштар келгиши деген чакан аңгеме жазды. Бул киши бир роман жазайын деп баштаган экен, бирок эмнегедир аягына чейин чыкпай калыптыр. Анан бирок ушуну окуп чыгыңыз, сөз окуп чыгыңыз. Мына чыныгы тарыхый роман, кыргыздын кыргыз болуп жаралышы, манастын манас болуп айтылышы, элдин оозуна алынып, анан кийин таралып кетиши жөнүндө жазган чыгарма экен. Десем, мына сурап калды, эмне жөнүндө экен? Анан мен жүз уккан чыгарманы кыскача кылып айтып бердим. Айтып берсем, ошондо Касымбеков айтты. Бали. Мына Чекең керемет кылып баштаган атаган деди. Аяна чыкпаса болбогон бул киши бир чети саясатта, бир чети маданиятта, экинчи чети дүйнөдө элчи. Анан эми убактысы болбойт деди. Кабатан көрө жазып койсо болмок. Мына деп ошондой тамшаңан эсимде да. Агай, сөзүңүз каралды да, мына жогоруда ушул сиз ар тараптуу инсан экенин, көп кырдуу талант экендигин белгилеп өттүңүз да. Мына ошол жерде ушул чыгарманын жазылбай калганына дагы ал кишинин ар кандай кызматтарга дайындалып калышы, ошол эле эки доордун дипломаты болду, ошол эле кезде саясатчы катары да таанымал, жогорку кеңеште депутат болуп турду. Мына ушул дипломатиялык ишмердиги тууралуу дагы сөз кылсак да, ушул Чекемди баары элдин баары эле келип талай берчү адамдар. Бирөөсү саясатка, экинчиси маданиятка, экинчи анан дипломат. Анан дагы ошо Москвада Кремлдин өзүндө Чекеме болгон кызыгы өтө күчтүү. Анан ошондон Чекемди жанын койбой келип адам бир сөз уксам, керек болсо акча сурап келгендер канча болчу эле. Ошондон эми Айтматовдун турмушунда ошондой чыгармачылыкка мындай кыймылдабай отуруп, бүт кунтун, бүт көңүлүн буруп отуруп жаза турган шарттар тиле каршы азыраак болуп калды да. Мынакей кылым карата бергенде романды эч жака жылбай отуруп, ысып көнгөндө Чолпон Атадагы мамлекет резиденциянын 12 корпусу деген бар, кичинекей бир этаж ушундай үй бар. Ошол жерде отуруп жазган. Ошону уккам, ошо көргөн кишинин. Ошону карасам дейт, сөмөйүнөн баягы урчукка карманча кадимгидей үлтүрөп кеткен экен деп. Талантты карабайсыз. Ошол романды 6 ай ичинде жазып, аны чыгармасын берген. Анан эми Айтматов көп кырдуулугунун себеби бул кишинин турмушуна байланыштуу болду. Анан бир нерсени дагы баса белгилеп койгум келип атат да. Чыңгыз Төрөкулович мына саясат деген нерсеге көп аралашып, көп убактысын кетирип койду да. Мен ойлойм, балким атасы саясатта жүргөн киши болуп, саясаттын кышына курман болуп кеткендиктен бул саясатка кызыктуу. Же болбосо өзүнүн ички дүйнөсүндө адам катары, инсан катары турпатында балким саясатка болгон кызыгы күчтүү болдубу. Кыскасы, саясат Чыңгыз Төрөкуловичтун адабий чыгармачылыгына көп залалын тийгизди. Ошондуктан Айтматовдун жанагы көп кырдуулугу бул чындыгында ушундай нерсе, себеби ал киши дипломат катары өтө идеалдуу киши болчу да. Биринчиден өзү алыстан эле сөйлөтү башкача болчу. Ким эле болсо ал кишиге барып, улуу киши экендиги маңдайына жазылып турган киши болчу. Ушундай киши болчу. Анан эми ошого карабастан дагы бир нерсени айткым келет да. Албетте Айтматов абдан көп кырдуу киши болгон, анда талаш жок. Бирок ошол менен бирге Айтматов өзү айтчу. Мен көп эле нерсеге такыр жөндөмүм жок. Айрыкча дейт, бир жолу мен компьютерди бирне басып отурсам, кабинетиме келип калгандан кийин, "Ой, Осаке, сен компьютерди басканы кандай керемет. Мен ошо такыр үйрөнбөдүм" деп айтып калды. Мен айттым, чын ниетим эле. Чыңгыз Төрөкулович, бул компьютерди басып өтө оңой. Буну атайын өтө жөнөкөй кылып, ким эле болсо ачып туруп эле иштей бере турган нерсе. Десем, "Гана үйрөтчү гана" деп тамашачылап айтып калды. Мен сурап калдым, чын эле. Чыңгыз Төрөкулович, сиз машинка баска билесизби деп. Биз эми журналисттер, жазуучулар, илимдик киши баарыбыз эле машинка басып жүрбөдүк.
Ас болбойт, окат өтсүмөс. Десем айтып атпайт. Жок, ушу машинка баскан дүрөн албай койбодум деп. Да бир жолу бир машинада чогуу баратсак да айтып калды. Мен өзүм айдап бараткам, анан мынакей машина айдаганды билесиң, мактагандай айтып калды да. Анан мен айттым, мен машина айдашым азыр кантип окат өтөт машина айдабасак. Десем айтып калды, мен ушу машинанын кантип ордунан жылганын такыр түшүнбөйм деп. Алган эмес, велосипед мингенди такыр үйрөнө албай койгомун деп ушундай айткан жери. Будан мен мындай жыйынтык чыгарамда, Айтматов жанакы музыкада Моцарт деген улуу композитор болгон. Моцарт турмушта көп эле нерсе такыр түшүнүп болгон эмес. Бирок композитор катары ал кишинин астына мен жаздыкка чейин эским чыга элек Моцарттын астында. Ошол сыңары Айтматов ушу Моцарт тибиндеги генийлердин бири деп ойлойм. Бул киши Кудай көп нерсени берген, бирок негизги талантынын эң күчү ушу адабиятка өтүп кеткен экен да. Демек ошол жанагы улуу чыгармалардын баарын тең кол менен жазды. Кол менен жазган. Жанагы шариковый ручка менен машинка басаганды үйрөнө албайт. Улуу жазуучу Түгелбай Сыдыкбек. Бул киши чыгармаларын илгерте эле ушу машинка басып дароо эле басмакана беришти. Ачыгы төрөкөт ручка менен жазчу. Анан кийин айтчу, ушу мына шариковый ручка деген ушундай нерсе болду мага дейт. Жазып баштаганда эле бул жытына эле аллергиясы бар болчу. Ана чүчкүрөм дейт, чүчкүрөм токтобойт деп. Ушу менен дүйнөлөрүн билбейм. Жолмунтуп айтканын уккам. Балким дейт ушу асмандагы Кудайдагы болду Чыңгыз. Жазган токтот эми. Жаза турганын жазың деген айтып ата билбейм дейт. Чыңгыз Айтматтын да бир жерин айтып кетейин. Алкул Осмоновдун бир сөзү бар. Мен Кудайга 1000 мертебе калп айтсам да ырымай бир мертебе калп айта албайм деген. Чындыгында эле Алкул Осмонов колуна калем карынбаганда эч качан бир нерсе жымсалдап же сыйпалатып мактап жаман көрүп турса деп жазалчу эмес Алкул Осмонов. Ансыгары Чыңгыз Айтматов агабыз. Кээде трибуналардан, съездерде сүйлөгөндө, ошол кездеги чоңдорду же болбосо мисалы үчүн Брежневди же болбосо Турдахун Суворишти эле мактап койчу да. Бирок калем кармаганда бул киши эч качан калп айтуу эмес, бир башкача бир оюн жымсалдап, кооздоп дегенди андай адаты жок эле. Жазганда жана Алкул айткандай эч качан калемине калп айталчу эмес. Ошол үчүн көп чыгармаларды Советтер Союзу сындады, сындаганда да катуу сындады. Маңкурт деген образды эмнеге таатыйт? Маңкурттун образы Советтер Союзунун идеологиясына карата урулган эң чоң сокку деп айтсак жаңылбайбыз. Өзү Советтер Союзунун жакшылыгын, Коммунисттик партиянын жакшылыгын аябай сону билчү, өзү Компартиянын мүчөсү болчу. Бирок ошонун бирге көп кемчиликтерди, айрыкча тил маселесин, улуттук иденттүүлүк маселеси боюнча Чыңгыз Төрөкулович өтө катуу сындарды айтып жүрүп өттү да. Ошондуктан бул кишинин улуу касиети колуна калем кармап бир нерсени жазганда эч качан калемине калп айтып, калемин күч менен башка бир нерсени жазганга аны каалачу эмес. Чынчыл жазуучу катары эсибизде калды. Чынчыл жазуучу катары Советтер Союзундагы элдердин турмушунун чыныгы картинасын көрсөткөн жазуучу катары өтүп кетти. Кечиресиз агай, улуттун өзөктүү маселесин дегеле өзүнүн калемине калп айта албагандыгы бир эле бул кыргыз улуты эмес, жалпы эле Советтер Союзунун доорунда ошол жердеги элдин көйгөйүн дааны ачыктап жазып берген, коркпогондуктан да. Совет доорунда ушул нерсени айтыш канчалык өтө кыйын болчу да. Мен ошо жана китебимде жаздым. Эмесеттин ага ошол эме кылган жок да, мисалы үчүн Советтер Союзу. Советтер Союзу Айтматовду жок кылыш үчүн көп аракетин жасады. Айтматтын авторитетин өтө чоңдугунан эле Кудай сактады. Биринчи, экинчиден ошо Айтматов эми киришип, эми КГБсы бар билеги туруп эми бирдеме кылып жок кылат деген кезде Советтер Союзу өзү тарап кетпеди. Мынакей Алы Токонбаев менен Манас боюнча Чыңгыз Айтматов ортосунда чоң талаш болбоду беле. Ал талаштын артында Токонбаевдин Айтматовго каршы балким өзүнүн бир сын пикири болгон чыгар, бирок Айтматовду жок кылайын деген эч ой болгон эмес. Анын үстүнө Токонбаев деле Манаска каршы эч качан болгон, Манаска көп эмгеги сіңирген киши Алы Токонбаев болгон. Бирок Токонбаевдин артында ошол кездеги Кыргызстанда КГБ чоң Рябакон деген болгон. Силер жаштардан билбей калдыңар. Анан да Москвадан келген эмиссарлар мындай айтканда Кыргызстанда көп болуп кеткен, ошонун бир Киселев деген болгон. Ошолор Москванын командасы менен бул кишини жок кылуунун же баркын кетирип төмөндөш аракетин ойлоп, атайын Токонбаевди жанагындай сөздү жаздырганга булар тукурган мындай айтканда. Бир кыргыздын күчү менен экинчи улуу кыргызды жок кылуунун аракети болгон. Айтматтын баркы болсо ого өтө өсүп кетти. Анда Айтмат биз үчүн кыргыз тилин коргон, Манасты коргон бир биз үчүн Манас сыяктуу киши болуп калган. Айтмат ошол кезде Жазуучулар союзунун төрагасы болчу. Анан бул киши ал өз көзү менен көргөн нерсе, анан ошо өзүн абдан ыңгайсыз сезип, Айтматкулдун басымды сезип, анан бул киши Москвага кетип калды да. Иностранная литература деген журнал бар, ошо редактор болуп кетип
kaldı. Аңгыча перестройка башталды, аңгыча советтер сыдырап кетти дагы. Мен мындай жыйынтык чыгарганда Айтматов биринчиден советтик жазуучу, Кыргыздын совет ордунда улуу жазуучусу. Экинчиси Айтматов өзүнүн жеке адамдык тагдырында Советтер Союзунун оош кылыштарын, анын өнүккөн кезин, эң бийик деңгээлге чыккан кезин 60-70 жылдарда, анан кийин перестройка заманында алсыздан акыл кулап түшкөн баарын өзүнүн жон териси менен, өз колу менен деген, өзүнүн жеке инсанга катышуусу менен тарых кылды дагы. Ошон үчүн Айтматов Советтер Союзунун ички илдеттерин, көйгөйлөрүн көбүнөн мыкты билген, ичине сезип туйган жана ошону кагаз жүзүндө жазып чыккан чоң улуу сүрөткөр болду. Алдын ала көрөгөчтүгү, мына ушул акыркы жазылган чыгармаларында мына бүгүнкү күндөгү космос, байланыш, мына ошолордун баары тең жазылган чыгармаларында азыр келип атат. Айтматовдун көп эле нерсе ишке ашпады. Алдын ала көрөгөчтүк. Мисалы жанакы тоолор кулагы деген чыгармасы бар эмеспи? Ошо чыгармасында айтат, кыргыздар тетиги Аксайдын тоолорунда турист болуп келген, аңчылык кылабыз деп келген арабтарды басып алып, барымтага алып, анан ошондо ажыратып коюн, баягы араб бошотуп алайын деп барган Арсен Саманчы деген башкы каарман, ал каарман иши жатканда Айтматовдун өзүнүн прототиби. Анан ошо барганда ок тийгелеп атпайбы, кыргыздар бири-бирине ок атып атпайбы. Бул окуяны Айтматов 2008-жылы жазды. Ал 2010-жылы өз көзү менен көрдүк да. Кыргызстандын борбордук аянтында 100гө жакын киши заматтын ичинде өлдү. Ушуну биз оюбузга келет беле, түшүбүзгө кирет беле? Жок, ким айтса ишенбек эмеспиз. Бирок тоолор кулаганда деген чыгармасында кыргыздар бири-бирине ок атып, жанагында улуу киши өлгөндүгүн жазып өткөн. Мына көрүп атасыз, мына жакында ушул күндөрү, быйылкы жылы дүйнөдө эгерде мына бул түтүндү, машинанын түтүнү ушуларды азайтпасак дүйнө катастрофага түшүп келет деп мына бүт дүйнөдө Грета Тунбергдин кичинекей кыздан баштап улууларга чейин айтып атат. Муну Айтматов те илгери заманда эле жазган. Ар бир чыгармасында. Ак кемеде жазган муну. Атып кыра бербели деп. Кыямат деген чыгармасында. Карышкаларга болушуп чыгарамызбы? Карышка да керек бизге. Алда Кудайдын бир жараткан бир жаны бар. Бу дүйнөдө бизге душман бирде жан бар жок, бир Кудайдын бир амирин жалган нерсе сөздү айтты да. Ар бир чыгармасын окуганда каармандын ошол кездеги окуянын сүрөттөлүшүн окуп жатып эң биринчи кезекте жаратылышка болгон аярым мамиле, ар бир окуя ошол жаратылыш менен байланыштуу. Кыргыз илгертен жаратылыш менен ири шаркак мамиле болуп, мына бүгүнкү күндө глобалдашкан чоң экологияга зыяндар жөндөсү ошол эле кезде сөз кылынып, ошол ар бир китебинде баса белгиленген да. Эми мына туулган күнү белгиленип атат. Менин оюмча Айтматовду жакшы эле тааныдык, көбүбүз жатканы билип калдык, чыгармаларын айтып атабыз. Мына мисалы үчүн Пушкин деген бар го, орус тилдүү акын Пушкин. Пушкинди ойлойсузбу, баля болду го, жаттай берип мукуратты депчи. Кийин бул Пушкинде ким экенин билип, анын чыгармасын орус тилинде түшүнүп билгендигинен ой чында улуу жазуучу экен деп пропаганда деген ыгы бар. Аны албетте Айтматовду жакшы эле таратып атабыз. Мана ушул Айтматов академиясынан ачылды. Өкмөттүн биздин азыркы бийликтин аракетин туура балашы керек да. Ушул бизде эки улуу нерсе бар экен. Ушул экөөнү астыбызды салып алып туруп элге бир идеология жараталы, элди бир алдыга сүрөйлү, биздин руханий турмушубуздун жакшы жактарын элге таратып, ушуга бир үндөлү деген сыяктуу ой менен ачылып атат. Айтматовду мынакей былтыр мына Москвада эстелик ачылганда барып катыштым. Мен чындыкка жүрөгүм толкуду. Көзгө жаш келди дегендей да, себеби чоң Москванын, улуу империянын эң чоң көчөсүндөгү эки чоң көчө экен, эки тараптуу. Ошонун ортосунда бир жакшы аянтка чекебиз баягы Лев Толстой деп отурат. Чоң залкар, дүйнөлүк гений болушу Москва, чоң Москванын ортосунда эстелик коюп. Эми Турцияны, Казакстанды, Өзбекстанды айтпай эле коелу, башка дүйнөнү айтпай эле коелу. Анан эми бул жерде бир маселе бар. Жана Айтматов таратуу маселеси бар. Мен ойлойм, мына Германияда колдон келсе Айтматов фонду сыяктуу бир нерсени ачсак жакшы болот эле. Немистер өтө жакшы көрөт Айтматовду. Немистердин жүрөгүн Айтматов жөнүндө кыт сыяктуу орноду. Швейцарияда, ушуна немис тилиндеги дүйнөдө, Австрияда телекарш Айтматовду англо-язычный мирде Айтматов азыраак белгилүү. Университеттерди жакшы билишет. Бирок мунун себеби эмнегедир Айтматовду ушул англичан тилинде которуусу начар болуп калган деп ойлойм да менчи. Бирок ошого карабастан мынакей Жамиле деген повестин өзүнчө чыгарышып хит болуп, Жамиле өтө чоң тираж менен тарады англичан тилинде. Мына француз тилинде Айтматов эң биринчи баалагандар француздар эле. Эмнегедир француздар иштебей калдык. Француздар да ошо
Улуу Арагон чыгарган Айтматовдун дүйнөлүк атын. Ошол сыяктуу жерлерде Айтматов боюнча иштешибиз керек. Ысык көл форумун өткөрдү эле. Туура Ысык көл форуму сыяктуу нерсени өткөрүшүбүз керек. Аны Ысык көл форуму 90-жылдыгында жакшы эле өттү, чын айтыш керек, жакшы эле өттү. Бир маанилүү маселени ортого коюп, мына ушуга келип алды сөз айткылар. Мисалы үчүн эмки Айтматов форумуна экология боюнча кылсак сонун эле отурган болуп турат. Себеби Айтматовдун өмүр бою айтып жүргөн темасы ушу болчу. Белгилей кетсек, Чыңгыз Айтматов 1928-жылы 12 декабрда Талас облусунун Шекер айылында жарыкка келип, 2008-жылдын 10 июнунда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Тарыхка өчпөс из калтырган, кылымга атын жазган Айтматовдун туулган күнү өлкөдө 2011-жылдан тартып улуттук адабият күнү катары белгиленип келет. Ал эми биз бүгүн уктурубуздан залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көп кырдуулугу тууралуу Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, сыйынчы, адабиятчы, котормочу, мамлекеттик жана коомдук ишмер, филология илимдеринин доктору профессор Осмон Акун Ибраимовго суроо салганбыз. Маектешкен мен Гүлжан Каражанова болдум. Саламатта калыңыздар.